негизги алып келген мыйзам абдан жакшы, чындыгында жакшы, бирок бунун аткарылышы да эң негизги маселе. Буну кандай аткарылышы, өкмөт кандай чараларды колдонот, ушул маселе. Анан санариптик өнүктүрүүнүн министрликтен ким бар азыр бүгүнкү күнү бул жерде? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Санарип министрлигинин орун басары Ринат Айтымбетов. Мына сиз айтыңызчы, ушу TikTok, интернет аркылуу кандай чектөөлөрдү киргизе аласыздар ушул маселеге? Бул жерде эң негизгиси Маданият министрлиги уполномоченный орган деп коет. Алар бизге тийиштүү тапшырма кат түрүндө бергенде биз технический операторбуз. Биз өзүбүз жаныбызда службанын директору отурат, служба связи. Булар чектейт. Кантип чектейсиздер? Саламатсызбы. Маданият министрлигинен чечим чыгат, чечим бизге келип түшөт. Ал чечимди биз электрический операторы по электросвязи ошолорго жиберебиз. Анан алар аткарат ал чечимди бир күндүн ичинде. Аткаргандан кийин бизге жиберет. Маалыматты биз аткара алдык же аткара алмадык деп. Бирок TikTok, Instagram, WhatsApp, анан Facebook жөнүндө айта кетсем, ал Мета деген организацияга кирет. Ошонун баары Мета деген организация менен келишим түзүшүбүз керек. Биздин мамлекет келишим түзөт. Анын арасынан биздин мамлекеттин арасынан 5 киши англис тилинде жакшы сүйлөгөн киши тандалып, ошолорго укук берилет да, мындайча айтканда, Метадан. Маданият министрлигинен кандайдыр бир маалымат туура эмес деген чечим чыкса, ошол 5 киши өздөрү эле технически чектелгени укугу бар болуп калат.